бүгүнкү күндө юстиция министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын нотариатында жүргүзүп жүргөн реформаларга биз азыр ээ болуп турабыз. 2023 жылдын 9 мартында нотариат жөнүндө мыйзамына президент кол койду. Ал эми ушул эле күн көптөн бери күтүп жүргөн нотариаттын кесиптик күнү деп бекитилди. Бул күндү белгилөөдө архивдик документтерди изилдөөдө жана тарыхка кайрылып 1924 жылы Кара-Кыргыз автономиялык областы түзүлүп иштеп баштагандан кийин ал областтык соттун курамында нотариалдык палата түзүлгөн. Нотариалдык палата алгачкы ишин 25 жылдын февраль-март айларында баштап, ушул нотариалдык тийиштүү документтерди карап, ошол кездеги талаптагыдай иш аракеттерди жүргүзгөн. В советское время мы были флагманами Министерства юстиции. Нотариальные конторы, они были на высоком уровне. Нотариат тармагында бир топ реформалар жүргүзүлдү. Бул реформаларды 3 этапка бөлүп карасак, биринчи ченемдик укуктук актыларды өзгөртүү, нотариалдык кызмат көрсөтүүлөрдү маалымат алмаштырууларды санариптештирүү, үчүнчү нотариустардын билим деңгээлин жана кесиптик адискөйлүгүн жогорулатуу болду. Жаңы мыйзам боюнча айта кетсем, жаңы мыйзам редакциясында көп өзгөрүүлөр болду. Бул эң бир негизги өзгөрүү жеке нотариустардын жана мамлекеттик нотариустардын укуктары теңделди. Бул өзгөрүү биздин катарларга абдан бир жакшы мүмкүнчүлүк алып келет деп айтсам жаңылышпайм. Эң негизги өзгөртүүлөр жөнүндө токтолуп кетсек, бул биринчиден сынактын субъективдүү этаптары алынып салынып, бул практикалык тапшырма жана аңгемелешүү, эң негизги басым объективдүү компьютердик тестилөөгө жасалып жатат. Азыр бир кандайдыр бир коррупциялык, тобокерчилик же бир субъективдүү факторду алып салганга аракет кылып атабыз. Андан тышкары буга чейин суроолор 700 гана суроолор болчу. Алар суроолор гана официалдуу сайтта жайгаштырылган. Ал эми азыр биздин эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен көз карандысыз бир эксперттер 3000 суроону иштеп чыгышты. Ошо 3000 суроо расмий жана мамлекеттик тилде суроолор гана эмес, жообу менен официалдуу сайтка иленет. Нотариалдык иштерин жүргүзүүдө, кызмат көрсөтүүсүндө мындан нары адамдардын укуктарына бузулушуна жол бербөө, жоопкерчиликти күчөтүү жана нотариустердин этикасы жүрүм-туруму боюнча дагы өз ара өздүк ушул нотариалдык палата аркылуу көзөмөлдөө менен жөнгө салуу болуп саналат. Мен ишенем, биздин нотариалдык палата башка биздин коңшу мамлекеттердин нотариалдык палатасы менен жана Европа мамлекеттердин нотариалдык палатасы менен бир жакшы демилге коюп иш аракеттерин алып барат.